Салам, фотография боюнча сабакка кош келиңиз. Бул сабакта фотография тууралуу жалпы түшүнүккө ээ болосуз. Алгач фотография дегенге токтололу. Фотография бул белгилүү бир окуянын камерага тартылып алынган бөлүгү. Сүрөт окуяны баяндап берет, окуя болгонун далилдейт, анан ошол мейкиндиктеги андагы буюмдарды, адамдарды, алардын жашоо образын жана ошол учурдагы маанайды ачып көрсөтөт. Анан эгер биз макала жаза турган болсок, сүрөт макалага жан берип, көрүүчүлөрдү түрдүү эмоцияларды жаратат. Негизи учурда баарыбызда эле телефон бар. Ар бир адам ушул телефонго сүрөткө тарта алат. Бирок сүрөт менен фотографиянын ортосунда бир айырма бар. Азыр биз сүрөт менен фотографиянын айырмасына токтолобуз. Сүрөт балким туугандардын отурушундагы эстелик үчүн тартылган кадр же болбосо коз имараттын алдында жөн эле жасалган селфи болушу мүмкүн. Ал эми фотография сүрөттөн айырмаланат. Андай окуя таасирлентет, көрүүчүдө сезим жаратат, анан бир сүрөт кээде бир адамдын тагдырын чагылдырышы мүмкүн. Ошондой эле фотографияда жөнөкөй сүрөткө караганда белгилүү бир маани камтылып, дүйнөнү башка бир өңүттөн көрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Фотография бул жарык менен жазуу. Эгерде жарык болбосо, сүрөт дагы болбойт. Демек, алгач сүрөт тартууга ылайыктуу жарык булагы бар жерди тандап алганыбыз туура. Бүгүнкү сабакта телефонго сүрөткө тартуунун артыкчылыктары тууралуу айтып берем. Биринчиси бул ыкчамдык, кайсы бир окуя болсо тартуучу топту күтүүнүн эч кандай кажети жок. Экинчиси көз карандысыздык, шарттарга же болбосо башка адамдарга же техникага байланып калбайсың, өзүң тарта берсең болот. Үчүнчүсү бул көзгө көрүнбөгөн, балким бирок маанилүү жагдайларды байкап калганда сүрөткө тартуу аябай ыңгайлуу. Жана ушундай сүрөттөр, ушундай окуялар адамга абдан кызыктуу. Кийинки сабакта сүрөттөгү боштук, план, ракурс деген эмне экенин үйрөнөбүз, ошондой эле композициянын элементтерин түшүнүүгө аракет кылабыз. Эң башкысы буга чейин үйрөнгөндөрүбүздү иш жүзүндө колдонуу үчүн ар кандай кызыктуу тапшырмаларды аткарабыз. Бул жолу атайын тесттен өтүп, фотография жөнүндө эмне билериңизди байкап көрүңүз. Курсту ийгиликтүү аяктап ал, кийинкиге ийгиликтерди каалайм.